Кыргызстандык франшизалардын тизмеси кеңеюдө. 8 жергиликтүү бренд бизнес моделин колдонуу акысын сатып, ишин кеңейтүүгө жеткен. Алардын арасында Супара компаниясынын долбоору Кыргыз сонундук. Супара франшизаларын чет өлкөгө дагы сатып жаткан кези. Аталган бренд алдында фастфуд эми Москвада сатылмай болду. Capital долбоорунун эң популярдуу видеолорунун бири бул Facebooktагы Кыргыз сонундук жөнүндөгү сюжет. Бул Супара компаниясына таандык жаңы фастфуд өндүрүмү. Анда улуттук азыктар сатылат. Бул табылга социалдык баракчада гана эмес, бизнес коомчулукта дагы кызыгуу жаратыптыр. Жакында Бишкекте дагы бир кыргыз сонундук тест татымы ачылары кабарланат. Бирок аны Супарага тиешеси жок эле ишкерлер. Франшизаны сатып алуучулар ачууда. Жана үчүнчүсү Москвада ачылат. Россияда дагы франшизаны сатып алуучулар табылган. Кыргыз сонундук компаниясы өзүнүн франшизасын Азия Молл соода борборуна сатышты. Ал жакта фудкортунда ачылган жатат. Экинчисин Москва шаарына кетирип жатышат франшизасын. Ал жакта жакын учурда ачылат деп ойлойбуз. Москвада жана Россияда бүткүл алып карасак кыргызстандыктар көп, бирок ошолорго эле ориентир жасаган туура эмес болуп калат. Анткени бардык Кыргызстандан чыккан брендтердин продукциясын дүйнө жүзүндөгү кыргыздар сатып алып, объемду бизге толуктап бере алышпайт. Ошондуктан биз чет өлкөгө эл аралык базарга чыгып жатканда, кайсы өлкөгө барсак ошол өлкөнүн калкына өзүбүздүн продукцияларыбызды тууралап, киргизип, аларга жаккандай кылып, адаптация кылып, андан кийин ал өлкөгө жаңы продукция болсо дагы, анда биз ошол өзүбүзгө суроо талап пайда кылсак болот да. Россия рыногунда Кыргыз сонундук маркасы Кыргыз улуттук ашканасы катарында эмес, пайдалуу органикалык азык катары сунушталмакчы. Capital менен болгон маегинде Кыргыз сонундук брендин негиздеген Жаңылсынзат Турганбаева Кыргыз фастфудун негиздөө идеясы туура атаандаштыктан пайда болгондугун айткан. Кыргызстан Макдональдс же KFCге улуттук альтернатива сунушталгандыгын түшүндүрүп, демилгени колго алган. Башкасы бул идея деп туруп албай, брендти таанытуу, аны кооздоо дагы маанилүү экендигин баса белгилейт. Негизи ой келип атканда элге эмне керек деп суроо бересиң, анан кайра эми ошону эл кандай кабыл алат, ошону кандайча беришибиз керек деген суроо болот. Ошого жооп бериш керек да. Азыр мисалы үчүн дүйнөдө абдан популярдуу багыт катары берилип жүрөт. Мисалы үчүн дизайндык ой жүгүртүү деп. Анан мен ал эмне болгон дизайндык ой жүгүртүү экен десем, көрсө бул дизайндык ой жүгүртүүнүн негизи ошол фокуста кардар турат дейт да. Кардар эмнени каалап атат, биз ошого жараша иш алып барышыбыз керек, стратегиянын баары ошол багытта болуш керек деп. Сиз ушул нерселердин баарын өзүңүз атайлап окуйсузбу ушул багыттарды, же бул кандайдыр бир интуитивдикпи? Аябай апама ыраазы болом. Мындай кичинекей кезимен мени туура тамак, накта даам деген эмне экенин сездирип койгон. Азыр мен бир нерсе жасап атканда өзүм дегустация кылып, бул болот, бул болбойт деп, ал жалпы кардарлардын сүйгөн даамын тапканга аракет кылам да. Бир нерсе жасап баштаганда сөзсүз фокус группалар менен иштейсиң, эксперимент кыласың, көп жолу дегустация кыласың, ар бир кардардын ар кандай ойлорун угасың, анан ошондон келип чыккан жыйынтыктан анан ушундай продукттар пайда болот. Демек, сиз ошол эле кадимки эле дизайн ой жүгүртүү деген багыт менен иштейт экенсиз да. Ошол багыттарды кандайдыр бир өзүңүз атайлап окуп, бир маалымат аласызбы, же бул ишкер, бул көп учурда мен мисалы үчүн кээ бир ишкерлерди байкайм, дизайн ой жүгүртүү, креативдик, экономика деген модный терминдерди билбеши дагы мүмкүн. Бирок ушул нерсенин баарын өзүнүн ичинен эле, ички туюму менен билип, ошону керек болсо анча-мынча адистерден артыгыраак жасайт да. Туура ошол бизде көбүнчө ошол да. Мисалы, биздин негиздөөчүбүз Табылбек Эмбердиев дагы ошондой жол менен коюп кеткен бизнесте. Биз дагы ошонун көчүнө улантып атабыз да. Албетте, бирок мындай бизнес секторунда жүргөндөн кийин ар түрдүү маалыматтарды аласың, китептерди окуйсуң. Кыргыз сонундук деген сөз бренд. Окумуштуу, илимий изилдөөлөр менен алек болгон жалаң этникалык кыргыздар, Памирдеги, Вандагы, Кытайлык кыргыздагы кыргыздардын тамактануу маданиятын изилдеп жүргөн Сулайман Кайыпов деген окумуштуу агайыбыздын китептери колума тийди. Анан мен ошол китепти окуп атканда сонундук үчүн деген эле бир ушундай жагымдуу сөз
жазылып атат да. Агайдан сурадым, сонундук деген не деген сөз агай, ушундай сонун болуп атат деп айтсам, анан ушу накта тандалып жеген тамак, эңсеп жеген тамактарды сонундук деп койгон деп атат да. Анан эле дароо оюма келди, всё, кыргыз сонундук деп атап коебуз. Баягы ичинде патриоттуктук да бар да, кыргыз деген чыгыш керек сөзсүз. Анан кыргыз сонундук болуп калды да ошондо. Демек, бренд дагы мындай бир жок жерден да пайда болуп калбайт экен да, мунун аркасында көп мындай бэкграунд, көп маалымат алуу, изилдөө деген да турат экен да. Анан ушундай нерсени изилдеп, мындай ойлонуп жүрөсүң да, дайыма кандай кылсам деп изилденип жүргөндө, колуңа ушундай китептер тийип, окуп атканда, изилденип атканда ушундай нерселер чыга калса, жүрөгүң ошону дароо кабыл алат да. Депчи ушул экен деген мындай жүрөктөн, акыл эле эмес, жүрөктөн сага мындай эме берет да, мындай белги берет. Ооба, баса көп эле мисалы үчүн дүйнөлүк брендтерди жараткан адамдар деле көп айтышат го. Мисалы үчүн эгер бир нерсе жараткыңыз келсе, алды менен сүйүш керек депчи. Жөн эле мындай акча табам же жөн эле иштейм деген нерсе бул пайда алып келиши мүмкүн, бирок мындай жанагынчалык бир мындай дүйнөлүк брендти жаратуу мүмкүн эмес депчи. Биз обычно сүйүү деген сөздү айтканда мындай аял эркек ортосундагы сүйүүнү элестетебиз го, сөзсүз элечи. И албетте бири-бирине жакшы мамиледеги адамдар эртең менен ойгонгондо эле ошол сүйгөн адамын эстейт. Сүйүү абалында жүргөндөр, эгерде чыныгы накта сүйүү болсо, эртең менен көзүңдү ачканда ошол киши эсиңе түшөт. Ошол сыяктуу эле бул бизнес идеянын үстүндө жүргөндө эртең менен көзүңдү ачканда эле ошол оюңа түшөт да. Эгер идеяны сүйүп, ошонун үстүндө иштеп аткан болсоң, дароо ошол оюңа келет, анан ошо менен жашап баштайсың да андан ары. Эгерде жок, ушу мен акча табышым керек деп көзүң ачканда эле акча көрүнгөн нерсе болсо, балким ал иш жүзүнө ашпай калат да. Кыргызстандык франшизалардын тизмеси кеңейүүдө. Кыргызстандык жергиликтүү 8 франшиза ээлеринин бири гана. Бизнесин өстүрүп жаткандардын арасында тамак-аш бренддеринен тышкары тырмак жасоо кызматы да бар. Франчайзингте ишкерлер глобалдык сатып алуучуга ылайыктуу продукцияны сунуштоосу зарыл. Алгачкы кыргыз франчайзинг консалтингин ачкан Сайкал Асылбекова бизнес кайсы маалда бышып жетилерин түшүндүрдү. Бүгүнкү күндө франшиза бизнес ачуу жана жүргүзүүнүн эң кеңири тараган ыкмасы десе болот. Маселен, сиз деле франшиза жолу менен бизнес кылган компаниянын кардары же сатып алуучусу болушуңуз ыктымал. Кимдир бирөөдө ийгиликтүү бизнес жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бере турган товар, технология, товардык белгилер, даяр бизнес бар. Булар франшиза сатуучулар же франчайзер. Ал франшиза сатып алуучуга же франчайзиге белгилүү бир акы үчүн өзүнүн товардык белгисин, логотипин жана андан башка атаандаштарынан айырмалап турган брендтин атрибуттарын пайдаланууга укук берет. Ошентип, франчайзинг бул белгилүү бир брендтин атынан макулдаштыктын негизинде же франшиза шарттары менен иш алып барган бизнес. Анализ кылган учурда бизнести франшизага жарайбы, жарабайбы, туура келеби деген анализдин учурунда бизде критерийлер бар. Бул эгер ошол продукцияны же кызматты көп массалык турда колдонушса, же болбосо ошол сферада уже франшиза сатып жаткан компаниялар болсо, бул дагы бир признак. Же болбосо тааныштар же клиенттер келип, силердин филиалыңарды же ушундай компанияны биз Казакстанга ачпайлыкпы же Кыргызстандын бир башка жагына ачалык, жардам бергиле деген суроо талаптар болсо, дагы компаниянын өзүнүн баягы тажрыйбасы жакшы бар болсо, ошол 2-3 точканы ачканы, 2-3 жылдан ашык иштеген, жакшы тажрыйбасы бар болсо, ошол компаниялар туура келет да франшиза кылганы. Андан тышкары бул ошол компаниянын жетекчиси жана ээсинен дагы көп нерсе баягы чечилет. Анткени кээ бир абдан жакшы бизнестер бар Кыргызстанда, бирок алар франчайзингдин потенциалын түшүнбөй жатышат. Жана ошол өзүнүн бизнесинин ээсинин амбициясы жогорулабай атат да, чоң абдан дүйнөлүк масштабка чыгам деген амбициясы жок болуп жатат. Ошончолук жыл иштеп, ийгиликке жетип, жана андай компанияны жакшы деңгээлге чыгарып алгандан кийин франшизага атташ бул кайра жаңы баштап аткан сыяктуу да. Бул жаңы этап, өнүгүүнүн жаңы этабы. Анда кайра күч менен дагы ошончо эле жыл жакшы катуу иштеш керек да, анткени жаңы өлкөлөргө чыгуу, жаңы стандарттарды киргизүү,
эл аралык деңгээлге өсүү, ошол эле өзүңдүн продукцияңды 5 болобу же 10 тилге которуу деген сыяктуу көптөгөн процедураларды өтөт да. Франшиза сатып алуу менен аны сатып алган адам бул бизнести жүргүзүүгө керектүү болгон нерселердин баарын кошо алат. Бул боюнча билим же технологиялар. Франшизанын пакетине адатта төмөнкүлөр кирет. Имараттын дизайны. Франшиза ээси өзүнүн сатуу жайын брендке тиешелүү бирдиктүү стилде жасашы керек. Бирдиктүү дизайн ошондой эле продукцияга дагы тиешелүү болот. Мисалы сырткы упаковкасы. Франшиза бул ошондой эле даяр бизнес план дегенди түшүндүрөт. Анда бизнес баштаганга кете турган бардык чыгымдар жазылат. Ошондой эле франчайзиге персоналды тандоо боюнча дагы көрсөтмөлөр жана кеңештер берилет. Мындан сырткары реклама, бизнести таанытуу боюнча идеялар, тажрыйбаларга дагы ээ болот. Академия Ростан өнүктүрүү убагында биз көптөгөн каталарды дагы кетирдик. Көптөгөн жетишкендиктер дагы болду. Көп нерсени үйрөндүк. Анткени бизге багы именно франшизаны консалтинг компаниялары жок болчу Кыргызстанда. Биринчиден, экинчиден тажрыйбабыз дагы бизде жок болду. Анан кийин туура эмес өнөктөштөрдү таап алган жерибиз дагы болду да. Анан келишимдерибиз туура эмес болгон жерлер болду башында. Анан биз франчайз компаниясын ачкан себебибиз дагы ушу да, биз кетирген көптөгөн каталарды ошо башка франчайзерлер кайталабасын, бөлүшөлү деп жазган өзүбүздүн көптөгөн багы правилаларыбыз бар да. Анан өнөктөштү тандаганда Академия Ростода биз биринчи бизге заявка келет, франшиза алайын деген. Анан ал заявканын негизинде биздин юрист иштейт. Ал деген социалдык портретин текшерет, соц тармактардагы кантип алып жүрөт экен адамды өзүн текшерет, резюмесин текшерет сөзсүз түрдө. Мурунку иштеген жерлеринин баарынан отзыв чогултат. Анан кийин мурунку иштеген өнөктөштөр менен дагы сүйлөшөт, телефон аркылуу же жолугат сөзсүз түрдө. Макул жарайт экен дегенде биз ал адамды собеседованияга чакырабыз, келет. Келгенде сүйлөшүп, биз багы бардык жагынан туура келсе дагы бирок характери, эмоционалдык жагы, өзүнүн баалуулуктары, жашоодогу көз караштары дагы бизге абдан кызыктуу. Аны дагы биз сүйлөшүү учурунда багы текшерип көрүп калабыз да. Анан кийин сунуштарыбызды айтып, анан иштешип баштайбыз. Вот какой бизнес вы, увидев, поймете, что вот вы точно ни за что не станете франчайзи? Албетте, бул бизнестер, франшизага даяр эмес бизнестер. Алар мисалы өзүнүн жада калса юридикалык каттамасы жок. Мисалы патент менен эле көп жылдан бери иштеп жүрүшкөн. Бул бир жери. Кээ бир бизнестер болсо өзүнүн бизнес структурасы толук эмес, мисалы маркетинг пакет, өзүнүн багы HR, өзүнүн системасы жок, же болбосо автоматизация бизнеса деген нерселер болуш керек да, алары жок, системасы. Ошондой компаниялар бар болот. Алардыкы биз айтабыз, жарым жыл убакыт берели, же болбосо 5-6 ай. Ошол өзүңүздүн ушул процесстериңизди, пробелдериңизди иретке келтириңиздер, анан кийин франшиза кылсак жакшы болот депчи. Аларда прибыль бар, аларда бардык процесстер башында бар, мээсинде, оюнда кыла беришет туура эле, бирок кагаз жүзүндө эч нерсе жок да. Ошону кичине иреттеш керек. Үчүнчү эң эле баягы биз сразу эле жок деп айтып кетип калчу жер, бул компания өзү кризиста турат. Жабылайын деп араң турат, анан кийин мен франшиза сата калып, азыр акчасы алып, анан кийин кризистен чыгып кетем деп ойлошот да. Андай компанияларга биз дароо эле жок деп айтабыз. Анткени өзүлөрү кризисте турса, башкаларды алар эмнеге үйрөтүп, ошол бизнесин ачып бере алышат да. Бул чыгарылышты биз бекеринен бизнестеги айымдардан баштаган жокпуз. Бизнес тармагындагы теңчилдик жана тең катышуу дүйнөнүн ички өндүрүмүн 2 эсеге өстүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Boston Consulting Group'тун изилдөөсүндө айтылат. Бул дүйнөдөгү эң ири консалтинг фирмаларынын бири. Эгер бизнесвумен жана бизнесмендер ишкерлик дүйнөсүнө тең катышса, ар жылы ички өндүрүм 3%-дан 6%-га чейин өсөт. Ал эми дүйнө экономикасындагы өсүш $2,5 триллион 5 триллионго чейин барат. Азыр аналитиктер каатчылыкты божомолдоп жаткан маалда айымдардын катышуусу пайда гана алып келмек. 2019 жылы дүйнөлүк ички дүң продукция 2,9%-га өскөнү аз деп эсептелет. Анткени мындан 0,4%-га эле кыскаруу глобалдык рецессия же болбосо өсүштүн жайлашы деп таанылат.
на сегодняшний день пока не дает такого роста, никакой экономический рычаг. Бүгүнкү күндө эч бир экономикалык саясий рычаг өнүгүүнү камсыз кыла албай калды. Эгер биз өнүгүүнү кааласак, анда аялдарга тең шарттарды түзүп беришибиз керек. Рост благосостояния страны, оно же имеет три основных элемента. Экономикалык өнүгүүнү камсытай турган 3 гана элемент бар: капитал, инвестиция жана эмгек. И когда у нас есть возможность вот этот труд полностью себя реализовать, капитализировать, конечно, благосостояние страны зависит напрямую от этого. Ошол эмгекти толугу менен ишке ашырууга жана капитализациялоого мүмкүнчүлүк болуш керек. Жана өлкөнүн өнүгүүсү мына ушундан түздөн түз көз каранды. Две другие элементы. Очень важен вот этот элемент, который называется... Андыктан биринчи эки элементке инвестиция жасап, аны бекемдөө менен катар эмгек деген элемент маанилүү экенин унутпашыбыз керек. Когда мы говорим про условия труда, это не просто рабочие условия или там просто про профессии. Ошол эмгекти ким алып барат жана кандай шарттары бар? Эмгек шарттары боюнча сөз айтып жатканда жөн эле жумуш шарттары же кесип жөнүндө айтпайбыз. Кыргызстандагы статистикалык маалыматтарды көрүп мен таң калам. Аял кишиге 440 түрдө кесип алууга тыюу салынган. 440 разных видах. Такого, например, запрета. Мындай тыюу эч бир башка өлкөдө жок. Очень важно посмотреть, что как мы вообще воспринимаем, да, именно роль женщины в экономике. Өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндөгү аялдардын маанилүү ролун дагы деле түшүнбөгөндөйбүз. Биз аларга мыйзам менен гана эмес, коом катары алардын өзүнүн өнүгүүсүнө канчалык тыюу салып жатканыбызды же уруксаат бергенибизди билишибиз керек. Как общество, не законодательно, а именно как общество. Дүйнөлүк компаниялар деле гендерлик теңчиликке эми гана келип жатышкан кези. Дүйнө жаңалыгы Unilever компаниясы менеджментинде гендерлик баланска жетишкен. Бул дүйнө боюнча тиричилик химия жана тамак аш өндүрүүчүлөр кол астында чай, Lipton, Baltimore кетчубу, Calvé майонези, Dove самындары, Rexona жана башкалары бар. Дүйнө боюнча компаниянын 14 000 башкаруучу иш орну бар. Былтыр алардын жарымын айымдар ээледи. 2010 жылы Unilever'дин башкаруусунда айымдардын үлүшү 38% эле болчу. Bloomberg'тин маалыматы боюнча каржыны башкаруу тармагында дагы теңчилдик орун алган. Негизи жер жүзүндө гендерлик теңдик орун алыш үчүн 99 жыл зарыл. Мындай маалыматтар Global Gender Gap Report 2020 форумунда ачыкталган. Акыркы 10 жыл ичинде гендерлик теңсиздик 31%дан 41%га чейин өскөн. Эң теңчил өлкө наамын 10 жылдан бери Исландия ээлейт. Бул өлкөдө айымдар эркектерден 12%га гана артта калган. Гендерлик айырма же гендер гэп айымдар жана эркектер ортосундагы экономикалык жана социалдык теңсиздиктин көрсөткүчү. Мында бийлик, киреши, билим алуу жана саламаттык сактоого болгон жеткиликтүүлүк бааланат. Эң башкы көрсөткүч бул wage gap же айлык майына боюнча айырма. Анткени бир эле жумушту аткарып, айым жана мырзалар башка айлык алышат. Гендерлик айырма эң аз болгон 10 өлкөгө Африкалык Никарагуа жана Руанда да кирген. Кыргызстан бул рейтингде 153 өлкөнүн ичинен 93-чү баскычта. Өткөн жылга салыштырмалуу 7 баскычка алдыйлаган, бирок экономикалык мүмкүнчүлүктөр жагынан өлкө өйдөрөөк турат, 88-чи орунда. Жана билим алууда 82-чи орунда. Чыгыш Европа жана Орто Азия өлкөлөрүнөн турган 22 мамлекетти салыштырсак, эң аз айырма Латвияда, Кыргызстан акырынан санаганда 5-чи орунда турат. Бизден жаман дегендер Азербайжан, Армения, Венгрия жана Тажикстан. Гендерлик теңчилдикке жетиш үчүн адам укуктары сакталышы кажет деген оюн буунун өкүлү айтууда. Мурун кыздарга болгон тыюулар көп болсо, азыр ал талаптар эскирген. Мыйзамдын жогору болушу Улзи Сурен Жамсырандын ою боюнча гендерлик теңдикти жаратат. Мне кажется, у нас в целом проблема с пониманием того, что такое личность и что каждый человек индивидуум. Бизде негизинен эле жеке инсан деген түшүнүк боюнча маалыматыбыз, деги эле түшүнүгүбүз аз деп ойлойм. Бул социалдык, маданияттык, менталитет же коомдук психология менен байланыштуу болсо керек. Для того, чтобы преломить вот эту ситуацию, то надо работать наверняка вот в этом направлении, да, в объяснении того, что каждый человек это индивидуум. Я совершенно согласна вот именно с этим подходом. Мен бул көз караш менен макулмун. Биз калкты маалымдап, талкууга чакырышыбыз керек деп ойлойм. Адам жана анын укуктары деген эмне? Бул жагынан караганда 50 жыл мурун
500 жыл мурун акыбал кандай эле? Артты карап тарыхый окууларды изилдесек жакшы болот. Бирок салт санааны контексттен үзүп караган болбойт. Контекстке жараша караш керек. Теңчилик же теңсиздик деген эмне? Ал эмнеден улам келип чыккан? назад. Вот, поэтому очень... Тактай кетсеңиз. Есть, например, такая вещь, как 40 запретов для девочек. Кыргызда кызга 40 үйдөн тыюу деген түшүнүк бар. Тарыхый жактан караганда бул тыюулар кыздарды коргоп, алардын өсүп жетишин камсыздаган. Ал маалда мыйзамдын үстөмдүгү болгон эмес. Азыр бул 40 тыюуну карасак, ошол тыюулардын өзү эле кыздардын укуктарын тепсилеп жатканын көрөбүз. По себе ущемляет права этой девочки. Вот эти 40 запретов можно... Бул тыюуларды негизги 4 бөлүккө бөлүп карасак болот. Визуалдык тышкы келбети кандай болушу керек? Экинчиси, кыз качан күйөөгө тийиши зарыл жана кандай шарттарда? Үчүнчү, кандай сүйлөшүүсү жана сүйлөшпөөсү жөнүндө? Көбүнчө сүйлөшпөөсү жөнүндө. Анткени үлгүлүү кыз үн катпайт, каяша айтпайт. Төртүнчү жана эң негизгиси, кыздар алдына амбиция койбошу керек. Анда мындай суроо жаралат. Балдарга болгон тыюулар кандай эле жана азыр кандай? Коомду жана үй бүлөнү кантип эффективдүү кылабыз? И какая защита или запреты сейчас сегодня есть? Почему у нас, например, большинство преступников, да, почему идет перекос на мужчин? Эмне себептен кылмышкерлердин көбү эркектер, жол кырсыктарында дагы эркектер көп. Үй бүлөдө зөөкүрлөр эркектер. Эркектердин жашоосу дагы кыскараак. Алар айымдардан 7 жылга азыраак жашашат. Биологиялык жактан караганда 4 жылга гана азыраак жашашы керек. Мужчины все-таки живут 7 лет меньше. Хотя биологически это только 4 года. Кайсыл эле аял күйөөсү жакшы болсо анын эрте өлүшүн кааласын. Бул маселе жөнүндө сөз кылбайбыз. Биз теңсиздик тууралуу кеп кылганда укуктарды коргоо жана анын тийгизген таасири жөнүндө талкуу кылышыбыз керек. Не разговаривал. Акыркы 10 жыл ичинде IT тармагында айымдар көбөйгөнүнө карабай, гендерлик теңсиздик дагы эле чоң болууда. Индустрияда эң көп убакыт төлөнгөн кызматтарды эркектер ээлейт дагы, айымдар кеңешчи же орун басар катары эмгектенишет. Кыргызстанда деле келечекте үделген IT тармагына жапырт эле жигиттер кайрылууда. Бул туурасында тармакта ийгилик жараткан Динара Руслан ой толугосу жеке тажрыйбасы менен бөлүштү. Сегодня самый главный вопрос у нас. Кыргызстандын IT тармагы кандай өнүгүп жатат? Ошондой эле андагы айымдардын орду кандай? Женщины. Именно в Кыргызстане, да. За последние, наверное, Акыркы бир нече жылдары эркек же аял, бала же кыз дебей IT тармагы барган сайын популярдуу болуп бартат. Мен чындап эле айырмалап айтпайм. Булардын тармакта көйгөйү болот деп. Анткени көптөгөн кыздар программист катары же IT тармагындагы project менеджер катары иштеп жатышат. Карьерасы да өсүүдө. Эгер теңсиздик күч алган дей турган болсоңор, макул эмесмин. если вопрос идет к неравенству и так далее, то нет. То есть здесь у нас... Бул жаатта алдын ала ишенбөөчүлүк жок экен да демек. Я бы сказала, что я не рада. Мен карьерамда эч качан айымдарды кемсинтүү, аларды басмырлоо сыяктуу көйгөйлөргө кезиккен эмесмин. Адамга жараша анын сапаттары, тажрыйбасына жараша мамиле кылынат го дейм. Вот опыта и знаний. Угу. Ну вообще, если... Дүйнөлүк тенденцияларга кайрылсак, айымдарды тоготпой, чектөө койгон учурлар болобу? И недоверие все-таки к женщинам. Я думаю... Мен оюм боюнча эркек жана айымдарды бөлүүчү тармак IT эмес. Анткени мында физикалык өзгөчөлүктөр саналбайт. Күчтүн кереги жок, интеллектуалдык эмгек болгондуктан өз ишиңди тыңгылыктуу аткарсаң жумуш көп эле. Бул кыздардын өзүнө байланыштуу болуп жатпайбы? Каалашса иштешет, чектөөлөр жок. Если девушки сами хотят и сами идут в эту профессию и хотят работать и добиваться чего-то, то преград нету. А вообще сложно вам было пробиться? Жеке сиз бул тармакта өзүңүздүн жөндөмдү көрсөтүш татаал болдубу? Можете возглавить большую компанию, стать управленцем. Я вот пытаюсь вспомнить, насколько это было. Азыр эсиме деле келбей жатат. Мен долбоорлор үстүндө иштеп жүргөндө бөгөттү деле байкаган жокмун. Алар мээде эле болушу мүмкүн. Эл эмне дейт деген сыяктуу суроолор пайда боло берет да. Жакшы кеңеш, мен кызмын деген ойду унутуп коюп эле алдыга карай жылай бериш керек. Мен дайыма айтам, кыз экениңерди унутуп койгула. Анткени мен кызмын да, мен билбейм, мен колуман келбейт дейсиңер, өзүңөрдү чектейсиңер. Экинчиден долбоордогу өнөктөштөр тийиштүү мамиле жасашат. Эгер кесипкөй болсоңор, ишиңерге толугу менен киргиле.
Мен коом деле кыздарга бөгөт кылып жатканын көрбөй элемин. Анткени бизге келген кыздарды карап деле түшүнүп жатам, баары алардын мамилесинде экенин. Көп учурда зендүү эле кыздар колуман келбейт деп окууну улантпай таштап кетишүүдө. Мен ишине албайм, мээм жетпейт, код жазуу оор экен деп эле аракет жасабай коюшат. Bir neçe gün murun Amerikalık Forbes 50 over 50 tizmesini жарыялады. 50 жаштан ашкан 50 айымдын ийгилик окуясы кыстарылган. Forbes биринчи жолу 50 жаштан ашкан керемет айымдар тууралуу макала жазууда. Анонсто Forbes курагына карабай иш менен алектенген айымдарды издегенин кабарлайт. Рейтингке бизнес, маданият, саясат, кайрымдуулук жана укук коргоо, илим жана технологиялык тармактарда, инвестиция секторунда иштеген айымдар кирген. 50 жаштан ашкан 50 керемет айымдын окуясын айтып жатып, биз айымдарга үлгү алчу кишилерди көрсөтүп жатабыз. Мыкты айымдар башкаларга пайдалуу болчу баалуулуктары, жашоо тиричиликтеги кеңештери менен бөлүшөт, дейт Толбоордун авторлорунун бири Мика Бжезинск. Эгер мындай рейтингти Кыргызстанда жасаганда, бизде деле окуялары менен тамшандырган айымдар четтен чыкмак. Алардын бири 50 жаштан кийин мугалимдик кесибин таштап, өз бизнесин негиздеген Жамиля Сабитакунова. Жамиля эже 100 жаңылып, 100 оңдоп отуруп жүгөрү таякчаларын өндүрүүгө киришкен. Жамиля айымдын жакынкы жылдары чоң ишкана куруу планы бар. Бестселлер китептерди койтмуз. Мына ошолордун бардыгын окуп чыккандан кийин мен бир жыйынтыкка келдим. Өлкөнүн өнүгүшүнө деле бардык нерсенин өнүгүшүнө ошо өндүрүш гана, технологиялар гана чоң жылыштарды алып келерине. Себеби өндүрүшкө чейин мен өзүм баягы алып сатып деле көргөм. Алып саткандан деле адам байып деле бир астыга деле жылып кетпейт экен. Кичинекей магазинде сатып отурганда ата-энелер келе берер эле. Таза, жакшы жүгөрү таякчаларыңыздан алат элек деп. А мен Россиядан импорттолуп келген таякчаларды алып келип сатканымда туунуп калат бат эле. Анан кайра барып алып келейин десең калбай калат. Бул жерге местный продукция чыгара турган цех, бул жерге 2 линия турат. Бул жерде болсо экспортко кете турган, бул жагында 2 линия турат. 6 архитектор иштеди проекттин үстүнөн. Азыр юристтердин командасы иштеп жатат. Бул жерде документтердин кичине эле бир жери закондорго жана нормативдүү актыларга туура келбей калса, анда биз инвесторлор менен дагы иштеше албай калабыз. Жана товарларды экспортко чыгарганга дагы өтө чоң тоскоол болот. Ошон үчүн биз шашпай профессионал юристтер менен профессионал архитекторлор иштеп жатат. Оборудование жабдыктарды алып келүүдө мен 3 жолу жаңылдым, 3 жолу банкрот болдум. Анын ачыгын эле айтыш керек. Рекламадан карап алып эле барып эле алып келип бышырып баштасаң чыкпайт эчтеке. Жаңылганыңды билесиң. Анан кайра изилдеп кайра баштайсың. Технология жагынан болсо эч ким жок Кыргызстанда. Именно ушул биздин товарды өндүргөн технологдордон. Эксперимент жасап, күнүгө кайра теориясын окуп, кайра жасап отуруп, бир 5 жыл жалаң эксперименттин үстүндө иштедим дагы. Ушул технологияны разработка кылып чыктым. Ушуну менен чыгарылыш аягына чыкты. Кесиптешим Айсулуу Текенбаева орусча чыгарылышты алып бармакчы. Ал эми кийинки бизнес баяндамабыз туура 1 жумадан кийин чыгат. Көрүшкөнчө.